Достор, баарыңарга салам. Билесиңер, мен жакында эле ИИМдин академиясында болдум. Курсанттар менен сүйлөшүп, ичинен көрүп чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Азыр силерге ошол видеолордун бирин көрсөтөм. Бул Гүлхан, ИИМдин академиясынын курсанты. Ал кантип тапшырып өткөнүн жана бул жерде окуу кандай экенин өзү айтып берет. Пайдалуу болот деп ойлойм. Мен бул окууга тапшырып калган себеби биздин жакындарыбыздын, туугандарыбыздын арасында бул кесипте иштеген жакын туугандарыбыз жок. Жана өзүмдү ушул кесипте сынап көрөйүн деп чечтим. Бул окууга тапшырганда биринчилерден болуп эле биз бул жака ар кандай документтерди чогултуп, анан ровдолорго барып, ал жактар менен ошол биринчи жолу мен тапшырып жатканда ошол кызмат адамдары менен сүйлөшүп, алар менен маектешип, алардан керектүү документтерди алып чогултуп баштадык. Бул жактан жана өзүнүн бул жакта нормативдик физикалык тапшырмаларын тапшырдык жана өттүк. Кыздарга негизинен академияда окуган кыйын, анан тиякта балдар менен кандай окушат, кыз балага кыйын дешет. Бирок бул жакта андай эмес. Биздин командирлерибиз баарына бирдей, тартип баарына бирдей иштейт. Кыз бала деп бөлмөй жок. Саптык тизилүүлөрдө, саптык кароолордо баарына бирдей болот жана баарына тең өткөрүлөт. Биринчи курска тапшырып жатканда ошол кичине кыйынчылыктар болушу мүмкүн, бирок бара бара өткөн сайын биз көнүп кеттик. Экинчи курстун аягында биз практикага чыктык. Анан курсанттар бөлүнүп, студенттер менен кошулуп практикаларды өтүштүк. Ар кайсыл ровдолордон өтүштү, өздөрүнүн тармактары боюнча. Ар бир курсантка бирден наставниктер жалданып берилди. Алар ошол мисалы биз академияда окуп жаткан, теориядан көрүп жаткан, мисалы окуп аткандарыбызды ошол жака барып практика жүзүндө көрүп келдик. Өзүбүздүн ошол башчыларыбыз менен бирге күнүнө вызовдор түшүп атты. Ошол вызовдорго чогуу барып, ошолорго катышып, практика жүзүндө көрдүк. Ошол бул жактан окугандарыбызды ал жактан көргөндө бизге дагы да түшүнүктүү болду, кызыктуу болду. Урматтуу достор, академияга тапшыргандан эч качан коркпоңуздар жана өзүңүздөрдүн оюңуздарды угуп, өзүңүздөрдүн кызыккан окууңуздарга тапшырыңыздар. Ата-энелер айтып коюшат, бул жактан сен окуй албайсың, мисалы кыздарга, айымдарга окуу кыйын болот деп. Жок, бул жака тапшырганда айымдарга пайдалуу шарттар каралган, ыңгайлуу шарттар. Ошондуктан өз оюңуздарды угуп, академияга тапшырыңыздар. Академиядан көрүшкөнчө.